Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ошо АКШ менен Иран кайра согушту токтотушту. Улам элем бир башташат, бир токтотушат, кызыктуу да бул нерсе. Эмнеге ошондой? Эмнеге булар бир чечишип алышпайт деп суроо берсеңиздер, ушул видеодон жооп бергенге аракет кылайын да. Ошоду көрөлү, кандай эмне кылып атышат, акыркы 2 күндө эмне болуп кеткенин көрөлү да. Акыркы 2 күндө эң башкысы 3 күнгө жакын ошол тыныгуу болуп атат. АКШ Иранга түз сокку берген жок, токтоп калышты. Жана ок атышуу токтотуу боюнча жаңы кол койгон келишим ишке кирди, 0 жолу ок атылды. Ушунун баары белгилеп атышат, серепчилердин баары. Анан 15%га жакын Ормуз аркылуу ушул негизи согушка чейинки мунай агымы болуп жаткан, согуш болуп кеткени токтогон, азыр кайра акырындап калыбына келип атат да. Бул мындай туруксуз өз ара тыныгуу болуп кетти десек болот. Эки тарап тең соккуга сокку беребиз деп жатышат. Ортомчулар аркылуу ушул жүргөн сүйлөшүүлөр жана Ормуз кырдаалына көз каранды болуп жатат деп айтсак жаңылышпайбыз. Ушундай нерсе болуп жатат да. Кайра ошо акыркы согуш кантип башталып кеткен, жалпысынан алганда эң башы 28 февралда болгон. 1 мартта саясий сокку болгон. Анан март-июнь согуштун кеңейиши болуп кеткен. Анан июндүн ичинде кайра токтотушкан, 60 күндүк тыныгууну башташкан. Анан кайра ошол 10 күн мурда согуш жандырып кетти да, кеңейиш болуп кетти. Анан акыркы түз сокку алмашуулар ошол 24-июлда башталган. Ошол 21:00-дө 20-июлда аяктаганы, 24-июлда болжол менен 07:00-дө токтоп калды да. Ошол азыр ошо 3-4 күн мындай тынч. АКШ негизи Ирандан башкаруу борборлорго жана байланыш түйүндөргө соккон, учкучсуз аппараттар сакталган жайларга, жээкти көзөмөлдөө жана деңиз мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткенге мындай арналган аскердик объектилерге, анан билдирилген жайлар Афхазга соккон, Бендер-Аббас, Омидие, Кешим, Андимешк, Гиланда, Ксирштав, Гиландагы Ксирштабына, Хузестанда 4 киши каза болгон, 5 жаракат болгон да. Иран болсо АКШнын аймактагы базаларына сокту, баллистикалык ракета менен араш бараждоочу октор бар, мындай асманда учкан жанкечтүү дрондор деп аталат да. Максаттар Бахрейн, Иордания, Кувейт, Ирак болду. Иорданияда 7 ракета жана 6 дрон тосулду. Каза болгондор жана зыян тарткандар жок болду да. Ошол жакшылап даярданыштыр бул жолу Иордан. Акыркы толкундун географиясы, эң акыркы сокку ошол токтордун астында Иран билдирилген максаттар Гилян, Зиба Кенарга тийди, Ксирдин деңиз күчтөрүнүн штабына, Афхазга, Омидиеге тирди, башкаруу объектине, Бендер-Аббастагы Кешимде жээк жана флотко кемелерге тийген, Андимешкте аскердик инфраструктурага тийген. Иран жооп берди. Ошол жооп бергенде Иса авиабазасы Бахрейнде аяка ок тийди, ракета тийди. Иорданияда ал азыраак дрондор тийди. Кувейтте Удейри, Арифжан, Али Аль-Салем АКШнын аскер базаларына тийди да дрондор. Иракта Эрбилге тийди. Ормуз кысымында дагы ушундай атуулар болду кемелерге. 26-27-июлда эмне болду? Түз соккулар токтоду, бирок жаңжал союздаш топтор жана деңиз жолдору аркылуу жайыла берди да. 26-июлда Иран шарттуу тыныгуу жарыялады. АКШ чабуулдарды кайра баштабаса соккуга сокку принципи токтотулат деп айтты. АКШ соккуларды токтотту. Эң акыркы маалда ошол АКШнын президенти Дональд Трамп соккуну кылабыз деп аткан жерден анан кайра токтотуп ийди. 27-июлда коңшуларга чабуулдар болду. Сауд Арабиясы менен Иорданияга дрондор тосулганы билдирилди. Хуситтер Янбуга барган мунай курууга сокку урганын жарыялады. Хусилер кайра ошол саудтар менен согушка кирди. Сауд Арабиясы ошол хусилер менен согуша баштады да. Ормуздагы дагы басым ошол күчөдү 27-июлда. Маалыматка караганда Иран 6 кемени кайра артка АКШ блокада аракетин улантууда, бирок блокада боло элек. Эми москиттин ордуна ошол ирандыктар ушундай жеңил кайыктарды колдонуп жатышат, анткени алар арзаныраак дагы, анан москитке караганда радардан катуу көрүнбөйт да. Саясий лидерлер эмне дешти? Риторика келишимге мүмкүнчүлүк берүү менен аскердик операцияны тез жандандыруу коркунучун айкалыштырды. Мындай айтканда, ошол Дональд Трамп айтат, жакшы сүйлөшүүлөр жана келишим түзүү мүмкүнчүлүгү жыйынтык болсо АКШ 2 күн мурда жасаган кайра баштайт деп айтты. Тегеранда болсо Эсмаил Багаи айтат, түз сүйлөшүүлөр жок, билдирүүлөр ортомчулар аркылуу берилүүдө. Иран сүйлөшүүлөрдү суранды деген сөздөр ойдон чыгарылган деп атады ушул нерсени. Мохаммед
Акраминияда тыныгуу ырасталды, бирок АКШ жаңы сокку урса жаңжал кеңейет деп убадасын берди да. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Вашингтонго учуп кеткен болчу. 28-июлда Трамп менен жолугушуунун негизги темасы Иран болду. Анан Израиль эгерде биздин жардамыбыз керек болсо АКШга тезде тез Иранга соккуларды кылууга даяр деп жарыялады да. Ушундай сөздөр болду. Йозеф Галланд да сүйлөдү ошо тарапка. Израиль Кац да Израилдин тарабынан ушундай нерселерди билдирди да. Эң кызыктуусу ошо Ирандын аскердик кемесине украиндиктер сокку кылгандан кийин Каспий деңизинде эгерде мындан ары уланса дейт ушундай нерселер, биз деген өнөктөшүбүз үчүн согушка киришебиз жана Украина Киевке соккуларды кылабыз деп Киевке эскертүү берди да ошол ирандыктар. Кызыктуу нерсе. Жаңы коюлган жарашуу жок, байланыш каналдары аймактын ортомчулары аркылуу иштөөдө. Азыр дипломатиялык аракеттер болуп атат ушул жерде. Катар, Пакистан, Вашингтон менен Тегеран ортосунда билдирүүлөрдү жеткирип жатат. Оман Ормузду башкаруу жана коопсуз өтүү боюнча техникалык сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. АКШ жана Иран экөө ырасталган түз сүйлөшүүлөрдө кол коюлган жаңы келишим жок деп эки тарап тең тастыктап атат да. Бүгүнкү күндө ушундай согуш бүтө элек. Исламабад меморандуму эмнеге макулдашылган? 17-июнда Дональд Трамп менен Масуд Пезешкиан кол койгон 14 пункт кагазы бар болчу. Согуш аракеттерин дароо токтотуу, сүйлөшүүгө 60 күн берилет, АКШда жаңы күчтөр келбейт. Ормуз кысыгы 60 күн бою төлөмсүз, коопсуз өтүү башталат. Иран Оман келечектеги башкаруу моделин иштеп чыгат жана АКШ блокадасын алып салат. Ушундай пункттар болчу. Ядролук бакыт Иран ядролук курал жасабайт, байытылган уранды суюлтат. Жана МАГАТЭ бул эл аралык атомдук энергияны башкаруучу көзөмөлдөөчү агенттигинин көзөмөлүнүн астына өткөзөт Иран. Экономика боюнча санкциялар жумшартуу, активдерди тоңдуруудан чыгаруу болгон жана калыбына келтирүүдө 300 миллиард доллар төлөнүш керек деп Иранга жардам берилиш керек деген сөздөр айтылган да. Бирок туруктуу тынчтык келишимге бул меморандум байланбай калды, азырынча жокко чыгарылды деп эсептелинет. Меморандум эмне үчүн бузулду? Негизи карама-каршылык Ормуз кысымында эркин өтүү менен көзөмөлдөөнү ар башка түшүнүүдөн келип бузулду. Өтүү эрежелери боюнча Иранда АКШда бир эрежеге келген жок. Тегеран көзөмөлдүү жана төлөмдөрдү талап кылды. АКШ эркин транзитти жактады. 7-июлда Вашингтон мунай боюнча жеңилдикти жокко чыгарды. Иранга жеңилдик берген. Иран бизге да, Кыргызстанга да нефть сатмакта, бирок ошону токтоткон. 8-июлда Трамп меморандумду аяктады деп жарыялады. Соккуларды согуш аракеттери кайра башталып, андан соң кайрадан тыныгууга өттү. Азыркы тапта ушундай тыныгуу уланып жатат да. Адам жоготуулары, ырасталган баалоолор, сандар ар башка мезгилинде жана эсептөө ыкмаларына таандыккалардын эскертүүсү кошушун болбойт. Мисалы үчүн акыркы 48 сааттын түз соккулардын каза болгондору жөнүндө маалымат жок болду. Бирок жалпысынан ушул эки согуштун аягында Иран 27-24 июль 59 киши каза болду дейт жана 666 Ирандын жаракат алды дейт, жарат алды. Эскертүү, анын ичинде 6 аял жана 3 жашы жете элек өспүрүмдөр да бар. Иран дагы 28 февралдан бери 3500 киши каза болгон дейт Ирандын ичинде жана 26500 киши жарадар болгон дейт да. Бул Ирандын расмий маалыматтары. АКШ жалпы 18 киши каза болду жана 624кө жакын адам жаракат алды дейт. Пентагондун эки эсеп категориясы да, бирок кээ бир маалыматтар боюнча 1000ге барып калат да жарадар болгондордун саны. Акыркы 4 америкалык курман бул Тайлер Джеймс, Фихан, Изабелла Гонзалес, Энджел Рамперсант жана Майкл Эммануэль Свинтон. Ушул ишлери 4 кишиси каза болгон да акыркы согушта. Техникалык жоготууларда эмнеси ырасталды? Акыркы 48 саатта техника жана ырасталган жоготуулар болгон жок жалпысынан. Бирок ошол жалпысынан алганда техниканы АКШ ошол кыска согуштун ичинде жоготту. Иран 30га жакын жоготту деп атышат да. Ошол АКШнын ырасталганы F-15E жокко чыкты. A-10 Thunderbolt апрелде атып түшүрүлгөн. A-4 Apache июнда Ормуз үстүндө жоголгон, экипаж куткарылган. Американ расмий адамдын маалыматы боюнча 30га жакын MQ-9 Reaper жок болгон. Жана кошумча алганда ошол Ирактагы КС-135 кырсыгы авария деп аталды, согуштук жоготуу эмес да. Ирандын билдирүүлөрү боюнча июлда АКШда 11 учагы жана тиги учагы жок кылынды деген билдирүүгө көз карансыздык ырасталган жок. Бирок Иран ошончону биз жок кылдык деп айтып жатууда да. Аралаштырбоо керек, ырасталган жоготуулар тараптардын билдирүүлөрү, бул деген албетте баягы чоң айырма бар да.
Ормуз кыскы согуштун негизги рычагы. Кадимки учурда бул тар деңиз коридору аркылуу күнүнө 20 миллион баррелге жакын мунай өтөт. Аз өттү акыркы күндөрү коммерциялык кеме. Согушка чейинки мунай агымы 15%га түшкөн. Мурун 20% болчу. 27-июлда эмне болду? Маалыматтарга караганда Иран 6 кемени атка кайтарды. АКШ 17 кемени башка багытка бурушту да, башка жол менен өткүлө деп. Өтүү эрежелери макулдашмайынча деңиздеги ар бир окуя тыныгууну бузуп, мунайга тобокелдик үстөгүн кайра алып келиши мүмкүн деп эсептесек болот. АКШ 17 кемени ошол башка багытка бурганда 2 кеме иштен чыгарылды, 2 кеме текшерилди да. Бул баягы ирандардын соккуларынан кийин. Мунай тыныгуу тобокелдик үстөгүн тез азайтты. 27-июлда түз соккулар токтогондон кийин баалар кескин төмөндөдү десек болот. Бирок Ормуздан улам жогору бойдон калды. Мисалы үчүн өткөн аптада согуш кызып жатканда Brent маркасы $100 болуп аткан, 8%га жакын баш түшүп кетти. Азыр бүгүнкү күнү 27-28 ошол бүгүнкү күндөрү $89 түшүп кетти. Ошол 82,89 доллар болуп атат. VTI күн ичинде 7%га түштү. Brent'ин күн ичиндеги минимуму ошол 87,55 болуп калды да. Төмөндөн механизм соккулар дароо кеңейүү ыктымалдыгы төмөндөдү. Жеткирүү үзгүлтүккө учурайт деген күтүүлөр азайды. Жана бирок Ормуздагы реалдуу кеме кыймылы деле нормадан алыс баштала элек да, жакшы. Ошон үчүн баалар дагы кымбатташы мүмкүн. Алтынга мунай арзандаса да өстү. Бул деген алтынга таандык эмес көрүнүш. Рынок инфляция долларды жана пайызды чендеги багытты кайра баалады. Геосаясий тобокелдик гана эмес. Базарда алтын көп болуп кетти. Биринчи буга чейин анан кайра азайды. Азайганда кайра баасы көтөрүлө баштады. Мына инфляциялык күтүүлөрдү алсырады. Пайыздык чейин ошол ФРСтин жумшартырган саясат ыктымалдыгы өстү. Доллар АКШдан тышкары сатып алуучулар үчүн алтын арзандады. Трой унциясына баасы 4074,22 ушундай доллар болуп калды доллар унциясы. 33 граммдай да. 0,5%га көтөрүлүп кетти. Күн ичинде диапазон ошол $4090 $4093 чейин өсүп кетти 27-числоодо. 28-числоодо дагы ошол бир аз өсүү болду да. Эми баягы олку солку болуп жатат. Баягы баалар өйдө чыгып, ылдый түшүп ушундай болуп атат да. Жалпысынан ошондой тыныгуу тынчтык эмес деп эсептесек болот. Азыр Ормуз боюнча малыңдашуу тыныгуу бекемделет. Мунай тобокелдик үстүндөгү бир бөлүгүн жоготот. Узакка созулган туңгуюк, бул түз соккулар жок, бирок тосуп калуулар, блокада союздаштардын топторунун чабуулдары уланат окшойт дагы. Жаңы курмандар же АКШнын соккусу, ракеталык дрондук сокку алмашуу тез кайтып, мунай кескин кымбаттайт да. Негизги көрсөткүч билдирүүлөрдүн өзү эмес, кемелердин Ормуз аркылуу өтүшү жана түз жоготуулардын жоктугу. Жана эмнесин айтып кетермин, туугандар. Азыр Трамп айтып атат, эгерде 2 күндүн ичинде Иран кайра сүйлөшүүлөргө келбесе, кайра соккуларды улантабыз дейт. 2 күн, 3 күн мурда болгон соккуларды кайра ордуна келтиребиз деп, ушундай коркутууларды көбөйтүп атат Трамп жана ошол сүйлөшүүлөрдүн эмки кадамдарын күтүп атат. Ушундай маалымат. Сиздер менен Искендер Шашеев саясаттануучу экономист болду. Сиздерге эгерде бизнес-план ТО керек болсо, биздин каналдын ошол видеонун астындагы сүрөттөмөдө телефон бар. Ошол телефон WhatsApp номер, WhatsAppка жазгыла, баарлашабыз. Бизнес-план ТО жазып беребиз сиздерге, кандай мындай баалуу документтерди банктан кредит алганга же инвестиция алганда инвестордон же эл аралык фонддордон ошо каржылоо алыш үчүн бул керектүү аябай документтер. Ошону аласыздар да, жазып беребиз сиздерге. Албетте бул акылуу нерсе. Бизнесиңерди кеңейтейин десеңиздер, бизге сөзсүз кайрылгыла. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлерди жазгыла.